Мага биздин мектептин ашканасы абдан жагат. Биздин ашкана таза, жылуу, жарык, жана жагымдуу. Долбоордун негизги максаты башталгыч мектеп окуучуларынын тамактануусун жана ден соолугун жакшыртуу болуп саналат. Кыргыз Республикасындагы бардык эле үй-бүлөлөр үйдө баласына толук кандуу, туура тамактанууну камсыздай алышпайт. Мектепте ал ысык пайдалуу тамак менен камсыз болуп, ошону менен бирге ал туура өсүүсү жана өнүгүүсү үчүн зарыл болгон пайдалуу заттарды алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Менин неберем ушул жерде ушу башталгыч класста окуйт. Балдардын организмине пайдалуу тамактар берилип атат. Кээ бир ата-энелердин мүмкүнчүлүгү жок да, мына шарты жок же болбосо кээ бир ата-энелер мындай иштеп эртең менен балдарына көңүл да бура албай калат. Анан ушу көңүлүбүз токта, ачка калса дагы эми ошол мектептен ысык тамак ичет деген. Директор менен дайым ата-энелер тыгыз байланыштабыз. Бир айда 2-3 жолу каалаган учурда биз ушу тамактын сапаты тууралуу дагы келип, өзүбүз көзөмөлдөп турабыз. Пайдалуу мектеп тамак ашы балдар арасындагы темирдин жетишсиздиги, бойдун өспөй калуусу, семирүү жана башка ушул сыяктуу жетишсиз тамактануунун, микроэлементтердин жетишсиздигинин жана жугуштуу эмес оорулардын кесепеттерин алдын алуунун эң натыйжалуу чараларынын бири. Ар түрдүү жана пайдалуу заттарга бай тамактар, шорпо, буламык, салат, байытылган ундан жасалган жаңы бышырылган токоч, витаминге бай суусундуктар балдарды макро жана микроэлементтер менен камсыз кылат. Мектеп тамактануусу сапаттуу билим алууга өбөлгө түзүп, балдардын окууга болгон дымагын жана натыйжалуулугун жогорулатат. Биздин мектепте 900дөн ашык балдар ысык тамак менен тамактанышат. Буга чейин токоч менен, чай менен тамактанышса, азыркы учурда ар түрдүү жана пайдалуу ысык тамак менен тамактанышып жатышат. Мектептин ысык тамагынын пайдасы аябай чоң жана зор, балдардын ден соолугуна, билим сапатына дагы, маанайларына дагы. Анткени көбүсү балдар эртең тамак ичкенге да жетишпей келишет. Программа Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизүүдө. Баарынан мурда социалдык коргоону жана азык-түлүк коопсуздугун жогорулатуу. Бул мектеп тамактануусунун Кыргызстанда старт алган 10 жыл болду. Эң башкы максат Кыргызстандын башталгыч класстарында окуп жаткан 1,5 миллионго жакын балдардын бир жолку дем берүү тамагын уюштуруу. Анткени сапаттуу тамак ичкен бала сөзсүз түрдө сапаттуу билим алууга абдан чоң мүмкүнчүлүккө ээ болот. Ошол балдардын сапаттуу тамактануусун, билим алуусуна өбөлгө түзүү үчүн 2019 жылы мектеп тамактануусун уюштуруу боюнча атай мыйзам кабыл алынган. Эми азыркы мыйзамга 5 мыйзам биригип, бирок ошол статьялар турат. Жаңы жумуш орун түзүлдү. Бардык көпчүлүк 75% ошол мектептердин базасы толугу менен абдан ашкана буюмдары жана эмеректери менен толугу менен камсыз кылынып, ошол эле учурда жаңы штаттар түзүлүп, бүгүнкү күндө балдар үчүн иштеп жатат. Бул ДТП мектептерде ысык тамак уюштуруу программасын ишке ашыруу мезгилинде 2013 жылдан тартып төмөндөгүдөй натыйжаларга жетишкен. Балдарды ысык тамак менен камсыз кылган мектептердин саны өстү. 850дөн ашуун мектептерде Орусия Федерациясынын, Кыргыз өкмөтүнүн, жергиликтүү бийликтин, ата-энелердин жана демөөрчүлөрдүн каржылык колдоосу менен мектеп ашканаларынын инфратүзүмү калыбына келтирилди. Анын ичинде муздак жана ысык суу менен камсыздоо, канализация дагы бар. Мектептер заманбап ашкана жабдууларынын 30дан ашуун түрү менен жана 4,5 миң тонна байытылган уну менен камсыз болушту. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы биздин мектепте 2021 жылдан баштап биргеликте чогуу иштеп келе жатабыз. Негизинен алганда ашкана кызматкерлерин туура жана түрдүү тамактарды жасоого,
ашкананын тазалыгы жөнүндө окуп билим алышты. Бул программа учурунда биз ата-энелер менен, окуучулар менен балдардын туура тамактануусу жөнүндө байма-бай семинарларды өтүп келдик. Мен өзüm көп балалуу энемин. Мен балдарым бул мектепте окушат. Мектепте ысык тамактын берилишине биз үчүн дагы, балдарыбыз үчүн да пайдасы чоң деп эсептеймин. Өзüm эртең менен жумушка эрте кетем. Жумушка кетип атканда балдарым уктап жаткан болушат. Ошон үчүн балдарыма өз убагында тамак бербей калам. Бирок мен билем, балдарым ачка эмес. Анткени алар мектептен ысык тамак ичип алышат. Мектеп тамагашына жооптуу ашпозчуларын жана кызматкерлерин, мектеп директорлорун, завучтарын, тамактануу боюнча адистерин жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн өкүлдөрүн окутуу жана квалификациясын жогорулатуу үчүн республикалык компетенция борбору түзүлдү. Анын ишмердүүлүгү мектептеги тамактануу системасынын туруктуулугун жогорулатууга да багытталган. 1500дөн ашуун мектеп ашпозчулары пайдалуу тамактарды даярдоо, азык-түлүктүн сапатын жана коопсуздугун көзөмөлдөө, ошондой эле санитардык нормалар боюнча билим алышты. 9000ден ашуун кызыктар тараптар, ашпозчулар, мектеп администрациясынын кызматкерлери, билим берүү жана илим министрлигинин адистери, ата-энелер мектеп тамагашын уюштуруу маселелери боюнча окутуудан өтүштү. Многолетняя работа правительства Республики Кыргызстан при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и участии экспертов Института отраслевого питания СИФИ дает устойчивые положительные результаты. Особое внимание в этой деятельности уделяется повышению осведомленности родителей и детей в основах здорового питания, укреплению и развитию материальной базы школ и снабжению школьников качественными отечественными продуктами. Баткен облусунун Кадамжай районунда мектеп ашканаларын жергиликтүү дыйкандар өндүргөн сапаттуу табигый экологиялык жактан таза азыктар менен камсыз кылуу. Мектептерге мындай азыктарды үзгүлтүксүз жеткирүү улуттук мектеп тамагаш программасынын туруктуулугун камсыздоого жардам берет. Логистикалык борбордун негизги максаты жергиликтүү дыйкандар менен мектептердин арасындагы байланышты түзүү болуп эсептелет. Кадамжай районунда 55 мектеп, 7 бала бакча, жалпысы 13 000 балдарга ысык тамагын камсыздоо үчүн азыктарын жеткирип берип жатабыз. Биздин логистикалык борбордун 3 бөлүгүнөн турат. Дыйкандар өндүргөн продукцияны сактоочу музаткыч, мектеп окуучуларына азык-түлүктү жеткирүү үчүн автомобиль транспорту. Долбордун алкагында мобилдик лаборатория түзүлүп, Кадамжай райондук ооруларын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна өткөрүлүп берилди. Логистикалык борборго келип түшкөн азыктар бул лабораторияда текшерилет. Биздин көчмөн лабораториябыздын ишмердүүлүгү мына ушундай логистикалык борборлордогу жана мектептердин ашканаларындагы тамак аштын сапатын, коопсуздугун көзөмөлдөөгө багытталган. Ушундай мурдага караганда бизде көзөмөлдүн эффективдүүлүгү кыйла жогорулады. Мурда аталган объекттерден тамак аш продуктларын лабораторияга алып барып анан текшерген болсок, азыр баары азык-түлүктөрдүн баарыны жерлеринде текшерүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Мындан тышкары, мобилдик лаборатория мектептердеги тамак аштын сапатын жана мектепке жеткирилген азыктардын сапатын көзөмөлдөөгө жардам берет. WFP is working together with Ministry of Education and Science to ensure the children in Kyrgyz Republic will take healthy diets and also fulfilling their lives. Over the past 10 years, WFP supported 850 schools together with donors and partners. WFP will also continue to renovate kitchens and canteens just to ensure they provide the hot meals in another 300 schools by 2027. WFP also established the links between the local farmers and schools and also provide training to local administrators and school cooks, school children and their parents on nutrition and healthy diets. Мындай долборлор Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга, азык-түлүк коопсуздугу менен айлана чөйрөнүн шарттарынын өзгөрүшүнө туруктуулукту камсыздоого жана натыйжада өсүп келе жаткан муундун бакубат келечегин камсыздоого жардам берет.